Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысы менен баштаймын. Жаратканым ар бирибиздин жүрөгүбүзгө бекем ыйман берген болсун. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Амансыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан исламдагы аруу айымдар эфирибизди баштап отурабыз. Биздин бүгүнкү кезектеги коногубуз устаза Мариям Мамажусупова. Устаза куш келипсиз биздин эфирибизге. Рахмат, ассаламу алейкум, рахматулла. Устаза, бүгүн биз экөөбүз сөз кылчу тема бул сироо сабагы боюнча. Алгач эле устаз айтып берсеңиз, ушу сироо сабагы эмнени үйрөтөт, эмнени үйрөнөбүз биз? Биринчиден ушу эфирге чакырып, ушундай жакшы теманы ачып отурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жаратканым ошо бүгүнкү күндөгү биздин эфирибизди пайдалуу кылган болсун, кемчилдиги болсо кечирген болсун. Албетте эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Бүгүнкү айтылган нерселердин ар бири биринчиден өзүбүзгө эскертүү, анан эже-сиңдилерге пайдалуу болсо кубанычта калабыз. Ырайымдуу мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Негизи сира сабагы же болбосо пайгамбарыбыздын өмүр баянын биз эмне үчүн окуйбуз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы хаджатул вада же болбосо коштошуу ажылыгында мен силерге эки нерсени таштадым дейт. Анын бирөөсү Куран жана экинчиси сүннөт дейт да. Эгерде ушул эки нерсени кармансаңар, анда силер адашпайсыңар деген жакшы бизге насаатын, осуятын таштап кеткен экен. Ал эми пайгамбарыбыздын жашоосун үйрөнүүдөгү максат ошол сүннөттөрдүн канчалык деңгээлдеги бизге жетип келген, тастыкталгандыгы бар экенин жана бир негизи эле Курани Каримде Аллах субхана тааля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды усватун хасана же болбосо эң чоң бир үлгүнүн жеткен чегине жеткен инсан катары бизге сүрөттөп бергендиктен ошол жашообуздагы, убактылуу жашообуздагы бизге керектүү бир жашообуздагы үлгү туткан адам катары биз пайгамбарыбыздын жашоосун жакшы билишибиз керек. Ушу үлгү туткан деп айтып жатабыз устаза. Аялдар үчүн сира сабагын үйрөнүү канчалык маанилүү? Негизи эле илимдердин ар бири пайдалуу. Мейли ал сира илими болсун, мейли ал фикх илими болсун, мейли ал тафсир илими болсун. Ал эми сира илимине басым жасай турган болсок, эмне үчүн айымдарга керек дей турган болсок, эне бул биринчи мектеп деп айтабыз. Ал эми биринчи мектеп бул балдарга А деген тамгадан баштап Я деген тамгага чейин үйрөтүп койбостон, ошол тамгаларды кураштырып окуусу, ал тамгалардын уңгуу бөлүмүнү жана ошондой эле негизи эле ошо жашоого болгон шыктандыруу энеден башталат да. Ал эми эне күнүмдүк тирчиликте баягы баланын туура адеп ахлак менен чоңоюусуна, алардын мекенге болгон сүйүүсүнө жана ошондой эле ар кандай кыйынчылыкта кандай бир кыйынчылыктардан жеңил чыгып кетүүнү үйрөтүүчү негизги устаз же болбосо мугалим катары карайт эмеспизби? Демек аны биз үйрөтүш үчүн өзүбүздө бир нерсе болуш керек. Бош жаканы какканда үн чыга берген сыяктуу жөн эле сүйлөп кое берүү бул балдарга болбойт да. Анткени бизде кыргызда жакшы сөз бар. Уядан учканда эмнени көрсөң ошону аласың дейт го. Эне өзү ошол нерсени көрсөтүп айтып бере ала турган болсо, демек мен ойлоймун балдар ошол нерсени алат. Ошон үчүн эне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүнү, деги эле үммөт катары чынчылдыкты, адеп ахлакты, адалдан ырыскы табууну, адамдардын акысынан коркууну, аманатка бекем болууну биз ошол пайгамбарыбыздын жашоосунан үйрөнөбүз. Ал эми ошону үйрөнгөнүбүздү балдарыбызга үйрөтүп беребиз да. Илим алуу десе сөзсүз түрдө бир жерге барып сабак берүү эмес. Илим алуу десе сөзсүз түрдө бир жерге бирөөнү окутуу эмес, балким ошо балдарга татыктуу эне болуш үчүн ар бир айым бул пайгамбарыбыздын жашоосуну билиши шарт деп айта алам. Азыркы учурда устаза биз идеалдуу туткан адамыбыз деп бир мындай белгилүү же кандайдыр бир дүйнөнү багынткан адамды айтабыз да, ошолорду идеал тутуп алабыз. Биз негизи мусулмандар идеал тутуп биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды гана тута алабыз да туурабы? Кандай үлгүлөрүнү биз өзүбүзгө азыр алабыз азыркы жаштаргачы? Негизи эле пайгамбарыбыздын жашоосу жаштарга эмес, кичинекей төрөлгөн баладан баштап кабырга алып кетип жаткан мархумага дейбизби, өлгөн адамга чейин ар бир жашоосунан биз үлгү алабыз да. Сиз айттыңыз туура, бүгүнкү күндө жана ар кандай тармактагы өнүккөн же болбосо өзүнүн тааныта алган адамдарды үлгү катары алып жатабыз. Анын эмне тамакты жакшы көрөт, ал эмне кийимди кийет, кайсыл бренддин кийимдерин кийет деген сыяктуу анын ар бир жашоосуна кызыгып карайбыз да. Бирок ошол эле учурда өкүнүчтүүсү пайгамбарыбыздын жашоосунан жөнөкөй эле бир эки суроону сурай турган болсок билбей калышыбыз мүмкүн да.
Бунун себеби эмнеде дей турган болсоңуз, адам көргөн нерсесини көбүрөөк көзгө алат экен да. Ушул нерсе болуп аткан, ушундай болуп турбайбы, адам мындай болуп турбайбы деп ошол көргөн нерсесини көбүрөөк алып атат да. Бирок ошол эле нерсени ички туюм менен карап отура турган болсоң, ошол эле адамдардын толтура кемчилдиги чыгат да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлө тармагында болсун, мейли достор менен кылган мамилесинде, сапарга чыгууда болсун, деги эле ошол адамзаттын жашоосундагы ар бир кадамына үлгү болуп бере турган адамды биз үлгү тута албай атабыз. Бунун себеби тек гана биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуй албай жаткандыгыбыз. Эгерде окуй турган болсок, аны түшүнө албай жаткандыгыбыз. Эгер аны түшүрсөк, аны жашообузга киргизе албай жаткандыгыбыз болуп атат да. Биринчи окуй албай жатканыбыздын себеби, мен ойлоймун, бүгүнкү күндө тек гана диний китептерде эмес, башка жанрдагы лирикалык китептер дагы такыр ачылбай калды. Эгерде ачылып кала турган болсо, бул өтө аз сандагы. Албетте бул өкүнүтө турган нерсе. Эгерде ачып окуй турган болсок, аны түшүнбөйбүз. Эмнеге түшүнбөйбүз? Анткени бизде ошол бир нерсени түшүнүш үчүн жок дегенде ошол нерсеге кызыгуу болуш керек. Кызыгууну бизге ким берет? Ошо үйдөгү тарбия берет да. Кызыгуу дегенде максат ошо пайгамбарыбызга куса болуу, пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбызга болгон кусалыктын ашуусу ал адамдын ошол пайгамбарыбыздын жашап өткөн жашоосун түшүндүрүүгө бизге өбөк бере алат да. Эгерде биз ал нерсени түшүнө турган болсок, аны жашообузга киргизе албай жатабыз. Эмнеге? Анткени ар бир адамдын нафсысы өзүнө жол ачканды жакшы көрөт да. Ар бир нерседе бул мындай, пайгамбарыбыз бул заманда жашаган, мындай кылып койгон деген нерсени биз шылтоо кылып алып атабыз. Бирок ошол эле учурда пайгамбарыбыз өтө күчтүү политик, ошол эле учурда өтө күчтүү мугалим, жакшы дос, жакшы жар, ошол эле учурда жакшы замандаш болгондугун биз унутуп калып жатабыз дагы. Сырттан башка бир убактылуу бир адамдарды үлгү катары карап алып, ошолордун жашообуз образга киргизгенге аракет кылып атабыз да. Мисалы үчүн, ал кийген кийимди алганга. Бирок анын кийимин алыш үчүн сиздин чөнтөгүңүздө акча ошого жараша болуш керек. Демек сиз ага иштешиңиз керек. Же болбосо анын жакшы көргөн китептерин билебиз, жакшы көргөн балким тамак ашыны баарын билебиз да. Бирок ошол эле учурда ошол нерсени аткарууда бизге баягы кыйынчылык жаратып калат да. Анан бул адамдар мындай экен деп баягы адамдардан бактысыз эмес, бир үлгү катары таба албаган себептен бүгүнкү күндө ар кандай баягы руханий боштуктар пайда болуп атат да. Демек биздин ошо руханий боштугубуз өзүбүзгө руханиятыбызга туура келбеген адамды кумир туртабыз дейбизби, же образ катары алганыбыздын себеби болуп жатат. Туура айтасыз. Ошондо устаз, бул сира сабагы пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы боюнча сабак болуп калды да. Пайгамбарыбыздын өмүрүнүн боюнча, өмүр жашоосу боюнча айтып берсеңиз. Негизи эгерде пайгамбарыбыздын өмүр жашоосу боюнча эле карап кое турган болсок, бул өтө кыска жашоо болуп калат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык доор же болбосо кабар 40 жашында келген болсо, 63 жашында чыныгы дүйнөгө аттанган болсо, бул 23 жылдык жашоо өтө кыска болуп калат да. Бирок ошол 23 жылдын ичинде пайгамбар болгонго чейин деле, бирок ошо 23 жылдын ичинде пайгамбарым бизге өтө чоң үлгүлүү жолду таштап кетти да. Анын ичинде бүт жашоо мыйзамдары десек болот бар да. Анан ошон үчүн биз муну тек гана пайгамбарыбыздын өмүрү катары карабашыбыз керек. Ар бир бөлүгүн окуп жатканда, ар бир окуяны окуп жатканда, демек Аллах Таала бул нерсени пайгамбарыбызга ушундай кылып берген экен, мен буну мындай кылып беришим керек экен деп баягы өзүбүзгө сабак катары алып туруп, өзүбүздүн жашообузга керектүү жерин алып туруп карай турган болсок, демек ошол нерседе биз пайгамбарыбыздын жашоосунан өрнөк алдык деп айта алат экенбиз да. Анткени китепти окуп кое бересиң, ачып окуп, китепти окуп коюш бул башка нерсе, бирок ошол нерсени чыныгы түшүнүп жашообузга киргизүү бул башка бир нерсе да. Ошон үчүн мен айтат элем эжесиңдилерге, сира сабагыны же болбосо сира илимини жөнөкөй бир пайгамбардын өмүр катары карабашыбыз керек. Аны биздин эртеңки жолубуздагы, эртеңки жашообуздагы бир кыйынчылыктарда болуп калган учурда, жакшылыктарда болуп калган учурда кандай абалда болушубуз керек, Роббибизге кандай мамиледе болушубуз керек, ошонун баарын өзүбүзгө салыштырып керектүүсүн алышыбыз керек. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайш урусунан чыккан,
571-жылы 12 Рабиул Авалда жарык дүйнөгө келген, бирок жарык дүйнөгө келгенде эле атасы өтүп кеткен, төрөлгөнгө чейин жанагыдай жарым жетим дейбиз, ушундай төрөлгөн, башынан эле ошол сыноолор менен төрөлгөн инсан катары. Бирок ошол эле учурда анын төрөлүшү көптөгөн бир кубулуштарды алып келип, чоң атасынын сүйүнүчү, канчалаган жылдар жанып турган оттордун өчүшү, канчалаган буттардын же болбосо сыйынууга татыктуу болбогон нерселердин кулашы жана ошондой эле пайгамбарлык жылдыздын төрөлүшү менен коштолгон. Пайгамбарыбыздын берекеси ушундай болгон, Халименебиздин эскерүүсү боюнча ал барган жердин ар бири береке толуп турат эле. Желининде сүт жок эчкилердин желининде сүт пайда болуп, баспай жаткан эшектерди ал улау деп айтабыз го, ошо бат-бат басып кетиши. Демек пайгамбарыбыздын ошо төрөлгөндөн баштап эле пайгамбарлык белгиси бар болгон. Жана ошол пайгамбар болгонго чейин дагы Курайш калкында, деги эле Мекке элинде амин же болбосо чынчыл, ошондой бир жакшы аттар менен, жакшы сыпаттар менен сыпатталган. Эгерде бир адамдын аманаты боло турган болсо, алар коркпостон пайгамбарыбызга алып келип берет эле, анткени алар билет эле анын чынчылдыгына, аманатчылдыгына. Ошол себептен пайгамбар болгонго чейин эле ушундай бир жакшы мүнөздүү инсан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул азыркы негизи эле үммөтү үчүн аябай күйгөн да. Азыркы биз ушул үмүттөр татыктуу болуп жашатабызбы? Өтө оор суроо экен. Тилекке каршы жок. Аллах Таалам бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Чоң мүмкүнчүлүктөрдө жашап атабыз. Тилекке каршы сүннөт амал, пайгамбарыбыздын өмүр баяны бизге китепте гана бир окуя катары, бир пайгамбардын жашоосу катары эле калып кетип жатат. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнү ар бирибиз өзүбүздүн жеке максатыбызга гана пайдаланып жаткан сыяктуубуз. Жана пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткаруу биздин денебизге, биздин нафсыбызга өтө оор болуп аткан сыяктуу. Татыктуу үммөт болуу деген жок эле дегенде чынчыл болуу. Биз чынчыл болуп айтабыз. Татыктуу үммөт болуу дегенде, жок эле дегенде өзүңө тиешелүү болбогон нерседен баш тартуу. Биз андай кылып айтабыз. Анткени бүгүнкү күндө виртуалдык жашоодо биз ар бирибиз бирөөнүн жашоосу менен гана алек болуп калдык. Пайгамбарга үммөт, татыктуу үммөт болуш үчүн жок эле дегенде мусулман бир туугандын этин жебей коюу, урушак айтпай коюу, кыйбат кылбай коюу. Анткени бул бирөөгө зыян алып келбейт. Эгер биз бир адам жөнүндө сүйлөй турган болсок, ал адамга зыян алып келбейт. Анткени ал адам бизге күнөөсүн берип атат. Зыян ала турган ошо сүйлөгөн адам да, бирок ошону деле билип биз кылып атабыз. Пайгамбарыбыздын сүннөтү деп тилекке каршы эки жүздүүлүк болуу. Динге эки жүздүүлүк дегенде сөзсүз түрдө эле бир нерсени айтып аткарбай коюу эмес, же болбосо ошол диндеги нерсени аткарбай коюу эмес, жалган сүйлөө дагы эки жүздүүлүккө кирет. Анткени пайгамбарыбыз айткан сыфатталган сыфаттардын бирөөсү. Биз жок эле дегенде ошо тазалыкка көңүл бура турган болсок, жок эле дегенде баягы үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кыла турган болсок, анда биз татыктуу үммөт болмокпуз да. Бирок тилекке каршы өзүбүзгө дагы, өзгөгө дагы пайда алып келбей турган нерселер менен алек боло туруп, бүгүнкү күндө биз мен үммөтмүн деп сыймыктана турган эч нерсе кылбай жатабыз да. Кыямат күнү энелерге айтат эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деп айтат го. Бүгүнкү күндө ошо балдарды дагы ченеп төрөп калуу аял затына тиешелүү нерсе да бул нерсе. Мен айтат элем,
биз татыктуу үммөт боло албай атабыз. Бул суроону берип коюп өзүм да башкача болуп кеттим. Кемчиликтерим баары көз алдымдан өтүп кетет го. Анда болсо башка эме өтсөк, анда пайгамбарыбыздын балалык чагы боюнча айтып берсеңиз, кандай эмеде өткөн, кандай окуялар болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасы ошо төрөлгөнгө чейин өтүп кетти деп айтпадыкпы? Андан кийин ошол учурдагы салт боюнча, негизи эле араб тилин жакшы сүйлөө боюнча, анан шаардагы ысык болгон себептен ал учурда балдарды айылдарга, тоолорго жиберчү да. Баягы бир сүт энесини жалдап алып ошол жака жиберген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып барганда баарыбын атасы жок экен деп албай калганда, атасы жок, бул акчасын кандай төлөп берет деген максатта. Халима энебиз ошо улоосу аябай акырын келген себептен артта калат да, анан айла жок, тоодон ушунча түшүп келдим, эми жоктон көрө алып кетейин деп пайгамбарыбыз алып кетет. Ошолдон баштап эле Халима энебиздин үйүнө бир береке келет. Ал өзүнүн балдарынан да пайгамбарыбызды жакшыраак көргөн. Андан кийин көп өтпөй энебиз Амина энебиз өтүп кетет, пайгамбарыбыздын сүйүктүү апасы. Ошону менен пайгамбарыбыз кичинекейинен томулой жетим калат. Бирок анын чоң атасы Абу Талиб, андан кийин ошол жанында жүргөн адамдар эч качан аны жалгыз адам катары калтырган эмес. Анткени пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү, адеп аклагы ошол нерсеге татыктуу болгон. Баары аны жакшы көрүшкөн. Пайгамбарыбыздын бала чагы ошентип тоодо, андан кийин ошо чоң атасынын жанында, андан кийин ошо атасы жанынан Амекасынын колунда таза адал эмгеги менен адамдарга ошондой таза жакшы адеп аклагы менен таанымал болуп калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо 40 жашында пайгамбарлыкка эме болгондон кийин исламга адамдарды кантип чакыра баштаган? Биринчи кимдер колдоо көрсөтүп, кимдер ишенип, жанында кимдер болду? Негизи пайгамбарлык доору жалпы 23 жылга созулган. Анын 3 жылы жашыруун даават болгон. Жашыруун дегенде Аллахтын жалгыздыгына жана анын ибадат кылууга жалгыз татыктуу экенине чакыруу болгон. Ал учурда Меккеде өтө көп баягы кудайчылар пайда болуп, ар биринин өзүнүн кудайчасы бар болчу. Мисалы үчүн бала төрөгөнгө өзүнчө бир кудайча, жумуштун ийгилигине бир кудайча, ушундай болгон да. Ошо сахабалардын бирөөсүнүн айткан сөзү бар экен. Мен эң мындай исламга чейинки кылган нерселерден баягыдай күлүп, мындай өзүм таң калып эстегенимдин бирөөсү дейт, ошо кудайчалар жасап, анан баягы сапарга чыгуучу кудайчалар деп, анан сапарда тамак аш салбаганда кудайчаларды өзү кайра жеп койчубуз дейт да. Ошентип эскертүүсү бар экен. Анан ошо 3 жылдан кийин, 3 жылдын ичинде жашыруун, бир риваятта 11 деп айтат, бирөөсүндө 13 деп айтат. Андан да кийин көбөйүп, кийинки жылдары пайгамбарыбызга Аллах Тааладан ачык баягы жарыя кыл деп аят түшкөнгө чейин 3 жыл ошол Аллахтын жалгыздыгына, ошо ишенимге болгон, акыйдага болгон минет болгон. Андан кийин ачык жарыялангандан кийин 10 жыл Мекке шаарында, ошондо жалпы 13 жыл Мекке шаарында тек ошо Аллахтын жалгыздыгына, Аллахтын бирлигине, анын кудуретине, деги эле ошо акыйда маселесине тиешелүү аяттар түшүп турган. Эгерде ким биринчи ыйман келтирген деп турган болсоңуз, албетте бул пайгамбарыбыздын сүйүктүү жубайы Хадича радиаллаху анха, момундардын энеси, барыбыздын энебиз, ошо Хадича энебиз биринчи ыйман келтирип, Аллахтын аты менен касам ичем, эй Мухаммад, сен эч качан бирөөгө жамандык кылган эмессиң, сен туугандар менен байланыш үзгөн эмессиң, эч качан Кудай сени капалантып койбойт деп ошо биринчи баягы аят түшүп, коркунуч абалдап Хадича энебизге келгенде, ошондой бир жакшы сөздөр менен аны коштоп кубаттап, өзүнүн тууганы Амекисине алып барат. Ал киши ошол намус элинин же болбосо ошо христианствонун жакшы китебин билген адам болот. Ал адам айтат, ошо сен бул пайгамбарлыкка бары келди деп айтат. Бирок эгерде менин жашым жеткен болсо, өмүрүм жеткен болсо, сени коргомокмун. Бирок сени дагы Исаны өзүнүн шаарынан кууп чыккан сыяктуу кууп чыгат деп анда айтат. Ошондо пайгамбар таң калып, мени кантип кууп чыгат деп ошентип айтат да.
ошол ал эми жаш балдардан Али радиаллаху анху деги эле негизи исламга көп баягы кызмат кылгандардан эң биринчиси биз Хадича энебизди деп айтабыз. Жана пайгамбарыбыздын жанында болгон, пайгамбарыбызга өзүнүн мал мүлкүнү, болгон бардык жакшылыктары менен тең бөлүшкөн айым катары айтабыз. Жакшы, туура. Устаза, пайгамбарыбызга түшкөн алгачкы вахилер кандай вахилер, кайсы жылдары? Мен ушул аятты айтканда аябай жакшы көрөм. Деги эле мен ойлойм, китеп сүйүүчүлөр үчүн бул жакшы аят болуш керек. Алак сүрөсүнүн 5 алдыңкы 5 аяты түшкөн. Эң эле негизгиси ошо икра бисми роббикеллази халак. Оку жараткан негеңдин аты менен деп аталат да. Демек мусулмандарга эң биринчи түшкөн аятыбыз да оку деп атат да. Ал эми жараткан Роббиңдин аты менен дегени биз ар бир ишибизди Аллахтын аты менен баштайбыз. Ар бир бул ажзул айн деп коебуз. Бул баягы инсандын ажсыз экендигинин белгиси, далили катары биз ар бир ишибизди меримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын деп айтабыз. Ал эми оку деген аят ошо биринчи эле түшкөндө оку деп түшүп атат да. Ал мезгилде пайгамбарыбыз окуганды билген эмес, жазганды билген эмес, бирок үммөтүнө ошол нерсе, жалпы эле мусулмандарга ошол нерсе болду. Биздин динибиз өзү окууга биринчи түшкөн аят болуп эсептелет да. Анан эң акыркы аят алийум акмалту лакум динукум, бүгүн силердин диниңерди толуктап бердим дейт да. Толукталган нерсе кандай нерсе менен болот десе, китеп менен гана толукталат. Биз ошо окуу менен гана толукталабыз да. Анткени инсандын жашоосунда ар бир чыгып аткан нерсе пайгамбарыбыз айткандай, илимди талап кылуу, илимди алуу бешиктен кабырга чейин деп атпайбызбы? Ошо күнүмдүк жашоо өзгөрүп атат, күнүмдүк биздин жашоого болгон көз карашыбыз өзгөрүп атат. Демек ошол күнүмдүк биздин окуубузга милдеттүү болгон аят түшкөн. Пайгамбарыбызда ар кандай кыйынчылыктар да болгондо, ошондой кыйынчылыктар учурунда жанында достору болгон сахабалар, кайсы сахабалар ар дайым жанында болгон? Негизи сахабалардын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанындагы сахабаларды экиге бөлүп карасак болот. Биринчи тобу булар мухажирлар деп айтабыз. Мухажирлар деген ошо Мекке шаарынан Медина шаарына көчүп барган. Ага чейин дагы хижраттар болгон, бирок ошол Медина шаарына көчүп баргандан баштап айта турган болсок, ал көчүп барган, көчүп келүүчүлөр болсо, экинчи сахабаларды ансарлар же болбосо жардам берүүчүлөр деп бөлөбүз. Мухажирлар ошол өзүнүн дини үчүн, пайгамбарыбыз үчүн Мекке шаарына таштап кетүүгө макул болгон сахабалар болгон. Албетте алардын ичинде аты баштуу, аты таанымал Умар радиаллаху анху, Усман, Али сыяктуу сахабалар болсо, ар дайым жанында кошо жүргөн Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху аны менен кошо ошол пайгамбарыбыздын хижратын коштоп барган. Ал эми ансарлар болсо ошол Мединалык, ошол Медина жеринде чоңойгон, ал учурда Ясрип деп аталган Медина шаары. Ошо Ясрип шаарындагы сахабалардын келишини, пайгамбарыбыздын келишини ушундай кубаныч менен тосуп алышкан. Бир үй болсо, ошол үйүнүн тең жарымын бөлүп бергенге макул болушкан. Бир 4 чарчы жери болсо, ошол 4 чарчы жеринин 2 чарчысын бергенге ыраазы болгон сахабаларды айтабыз. Ал эми пайгамбарыбыздын жанында көптөгөн сахабалар болду. Сахабалардын даражалары ар кандай. Кээ бир сахабалар Абу Хурайра радиаллаху анху сыяктуу, алар ар дайым пайгамбарыбыздын жанында болгон. Абдулла ибн Масуд деп айтабыз. Абу Бакр, ошо чоң улуу сахабалар, алар ар дайым пайгамбарыбыздын жанында, алардын таалиминен сабак алып жүргөн. Ал эми кээ бирки сахабалар алар тижарат дейбиз же болбосо соода саттык менен алек болгон. Анткени ошол мусулмандарды каржылап туруу жагында алар колдоруна алышкан. Ал эми кээ бирки сахабалар Халид ибн Валид сыяктуу, алар ар дайым чек арада ошол мусулмандардын тынчтыгыны, алардын коопсуздугуну өздөрүнүн колуна алган, мойнуна алган деп коебуз. Ушундай бир жоопкерчиликти мойнуна алган сахабалар. Демек сахаба десе эле баары эле ошо бир даражадагы адамдар эмес. Бирок сахабалардай болуп пайгамбарыбыздын жанында жүрүп, пайгамбарыбыздын ар бир мубарак денесинен чыккан нерселерди көргөн бул бактылуу инсандар бар. Сира сабагы боюнча ушул азыркы жаштар кандай үлгү алат өздөрүнөчү? Азыркы коомдук балдар. Эгерде биз пайгамбарыбыздын өмүр таржамал китебинин жарымын эле окуй турган болсок, жарымын эле түшүнө турган болсок, жарымын эле жашообузга киргизе ала турган болсок, бүгүнкү күндө убакытка болгон мамилебиз, ата энелерибизге болгон мамилелерибиз, тууган уруктар менен болгон мамилебиз, деги эле жалпы жаратылышка, адамдын өзүнүн жашоого болгон мамилеси башкача болмок.
тилекке каршы бүгүнкү күндөгү биздин окуп аткан китептерибиз маалымат катары калып кетип атат да. Бул маалымат сөзсүз түрдө бир пайдалуу маалымат болуш керек деп айтам да. Ал эми аны кантип жашообузга пайдалуу кылып киргизебиз дей турган болсок, адам бир адамды жакшы көрө турган болсо, ал адам эмнени жакшы көрөт, ал адам кайсы тамакты жегенди жакшы көрөт, ал адам эмне менен алек болгонду жакшы көрөт, бүт баардык нерсе ушул нерсе менен алек болуп калат да. Анан баягы учуру келип адам бир ыйым менен же сый менен келет дейбиз го дингечи. Учуру келип ошол руханият ошол нерсени өзү эсеп калат да. Эңсеп калган учурда ушул нерсе турбайбы деп эгерде адам чындап ойлоно турган болсо, ал бат эле бул нерсени таап кетет. Анткени Курандагы көпчүлүк аяттардын мааниси ошо пикир кылуу боюнча келет да. Анан ошонун ар бирин пикир кылып жарым эле окуп туруп жашообузга киргизе турган болсок, бүгүнкү күндө бизде жанагындай бир мусулмандын акысына кол салуу, бир мусулмандын мамилесине болгон хаксыздык, адилетсиздик деги эле ошо жашоонун убактылуу экенин унутпайт элек. Азыр биз ошо жашоо деги эле түбөлүктүү калып кала тургандай жашап атпайбызбы? Баардык нерсени ээлеп алгыбыз келет, баардык нерсеге ээ болгубуз келет, баардык нерсени колубузга алгыбыз келет. Бүгүн жөнөкөй бир жашообузга нормалдуу болгон нерселерди эртең андан көбүрөөк алгыбыз келет. Ошентип болуп туруп баягы инсандык баягы убактылуу жашап атканыбызды унутуп калып атпайбызбы? Демек пайгамбарлар да өтүптүр деген нерсе бул китептен бизге алмакпыз дагы. Пайгамбарыбыздын жашоосундагы баягы пайгамбар болсо дагы ошол пайгамбардын урматынан бул аалам жаралган экенин билсек дагы, бирок ошо пайгамбарыбыз жөнөкөй жашоону тандагандыгын биз алмакпыз дагы. Бул жашоонун түшүгүнө көп деле көңүл бурмак эмеспиз. Ошондо уста азыркы учурда, азыркы биздин маалда, ушул азыркы доордо сира сабагы, бул сира илимин билүү биз үчүн зарыл экен да. Ооба. Анткени бул биздин баягы экинчи бир таразыбыздын ташы деп айта алам. Адам ар дайым жашоосуну салмактап туруш үчүн пайгамбарыбыздын жашоосун жакшы билиш керек. Рахмат устаза. Аллах ыраазы болсун устаза. Мен үчүн эмес, баарыбыз үчүн эле аябай керектүү, пайдалуу сабак болду деп түшүнөм. Аллах ыраазы болсун, сиздин келип ушундай алтындай болгон убактыңызды келип берип бизге олтурасыз бул жерде. Сизге андай эркин микрофон берсем. Учурдан пайдаланып мен дагы сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жаратканым кылып аткан ишиңиздердин берекесин берген болсун, пайдасын берген болсун. Ал эми бүгүнкү биздин азыраак убакытта кеткен маегибизде Аллах таалам ошо пайдасын берген болсун, кемчилдик болсо кечирген болсун. Жаратканым ар бирибизди шерменде болуудан сактасын. Асман жердин балесинен, жаман көз, жаман сөздөн сактасын. Деги эле ар бирибиз пайгамбарыбызды сүйүп, пайгамбарыбызга куса болуп, анын жашоосуна кирип жашоого, ошону түшүнүп жашоого баарыбызга насип этсин. Кыргыз элимдин эркиндиги, желегибиз желбирей берсин. Муундан муунга ошол мурас кылып, ошол динибизди, каада салтыбызды, жерибизди бере бергенге Аллах таала насип эткен болсун. Иншалла. Аллах ыраазы болсун. Бүгүн бизде конокто устаза Мария Мамажусупова болду. Кийинки көрүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.